Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugün 12 fevral 2026 yıl. Hazır 2-3 günden beri mına internette dagı gruppalardan dagı büyüt iki Kırgızdın başı birikken jerde iki dost jönündө жаңылыкта. Эми Kırgızda bir жақсы söz бар. Жаман түш көрсөң дагы жакшылыкка жоору деген. Пока жакшылыкка жооруп туралы. Мына мен бүгүн Оштун мэринин сүйлөгөн bir видеосун көрдүм. Камчыбек Ташиевдин жүрөгүндө 5 жеринде стенд бар дейт. Ошол леченияга кеткен Германияга деп айтты да. Буюрса жакын күндөрү келип калат деди. Эми келгиле андан көрө жалпы Кыргыз эли, жамаат ошол Камчыбек Ташиев акабыздын ден соолугу жакшы болуп кетсин, лечениясын кылып аттай болуп Кыргызстанга келип калсын деп туруп дуа кылып туралы андан көрө, ушактагандан көрөчү, эмне болуп эткенде бир сюрприз күткөндөн көрө. Анан экинчиден бул эки дос булардын буга чейинки мындайча айтканда бир кыска убакыттагы 10 жыл 20 жыл ортосундагы тарыхыны баарыбыз мына основной жаштар айдан ачык жакшы билебиз. Булар Кыргыз элим деген патриоттор, накта патриоттор экөө тең. Буларга чын-чынына келсе бийлик деле керек эмес, байлык деле керек эмес да, чын-чынына келсе. Булар убагында өзүнүн өмүрүнү, ден соолугуну рисковать этип Кыргыз эли үчүн жан күйдүрүп жүргөн адамдар да. Булар эч качан экөө бир кресло талашы, байлык талашы бир болбогон нерсени айынан ынтымага качпайт. Ошон үчүн мисалы мындай бир башкача эле ойлонуп көрсөңөр, мындай деле болушу мүмкүн да, бир вариантын айтайын мен сиздерге. Мен мисалы Камчыбек Ташиевдин ушундай ооруп жүрөт экенин мисалы мен бүгүн билдим, сөзүн ачыгы. Берки Садыр Жапаров ал досу, ал экөө чогуу жашайт, мындайча айтканда чогуу жүрөт, ал билет да. Анын состояниясы кандай экенин, ден соолугу кандай экенин билет ал. Ал айтышы мүмкүн да, Камчы доске, мына элге жакшы эле кызматты кылдың. Эми кичине ден соолукка да карагым доске, сен бизге керексиң. Бүт оорунун баары ушул нервтен. Убагында укта, убагында эс ал. Көп ойлонбо, ден соолукту кара биринчи, ден соолугуң чики-чики болгондо кайра келип элге кызматты кыла бересиң доске десе, берки да Ташиев Камчыбек акам дагы баягыдай да өжөр. Жок, мынаны бүтүрүп коеюн, мынаны кылып коеюн деп туруп өзүнүн ден соолугун эртеңки күнгө калтырып жүргөн болушу мүмкүн да. Жапаров моменттен пайдаланып, досу 15 күнгө леченияга кеткенде таш эткизип иштен алып коюп туруп, телефон чалып койгон болушу мүмкүн да. Алло доске, болду уже, сен иштен кеттиң. Качан ден соолугуңду чөткү кылып туруп келесиң, анан дальше ишти кыласың доске, болду. Ден соолукту эртеңки күнгө калтырба. Башка иш калса калсын, бирок ден соолугуң керек сенин мага деп койгон болушу мүмкүн да. Эми азыр билип билбей эле кипишип айтат, андай болуп тур, мындай болуп тур, революция болот экен, охранасын алып коюп тур. Ташиевдин охранасын алып койсо, мен лично өзүм барып охранять этем. Күчүм дагы духум дагы жетет мисалы да. Ал адамдын бизге Кыргыз элине, Кыргызстан үчүн кылган эмгеги, кылган иштери биз баалайбыз аны. Канчалык өзүнүн семьясын, өзүнүн эмес, өзүнүн бала чакасын баягы тобокелдикке салып туруп, рисковать этип, эмне деген кадамдарга барып койду мисалы да. Ошон үчүн туугандар көп анча-мынча туура эмес маалыматтарды сүйлөп эле, ким эмне десе ишенип. Эми конечно бул экөөнүн душмандары бар. Алар сөздү көбөйтөт, башка кылат, элди бир дүрбөлөңгө салган аракетин кылат. Эч кандай бир провокацияга алдырбай, жалпы жамаат эли журт, Кыргыз элим убакыт көргөзөт, күтөлү, эртең жакында келет деп айтты Германиядан. Буюрса жакшынакай болуп келсе, дальше анан көрө жатарбыз. Андан көрө дагы бир жолу айтайын, ушу дуа кылып туралы, аттай болуп, көрбөгөндөй болуп келип калсын. Ассаламу алейкум жалпы жамаат.